Урматтуу министр, ден соолугуңуз жакшыбы? Оорубаңыз. Эң оор иш сиздики, эң жоопкерчиликтүү иш сиздики. Түшүнөм, абдан стресс да көп, чыңалуу да көп, ошентсе да өзүңүздү караңыз. Мен эми суроо деле бербейин, бир эки эле сунуш айтайын. Биринчиден, урматтуу бул жакта Кабминдин чоңдору келип отурат. Кээ бир жерлерде эл ушундай ынтымактуу экен, каражаттарды топтоп өздөрү бирдеме куруп алат экен да. Мен кечээ барып келдим, Ылай тал айылында, Каракулжада. Бир чоң спорт комплекс куруп алышыптыр. Бирок жанагы ПСД тиги булар бүтпөптүр да. Анан ошентип эл өздөрү бир демилге көтөргөндө бир аз жергиликтүү фонддордон жардам көрсөтүп, бир документацияга жардам берген системаны куруп койсоңуздар жакшы эле болмок. Экинчиден, дагы бир ачышка катышып келдим. Кечээ мына сиз да бардыңыз, Улан Бердибаевич. 40 миллионго бала бакча куруптур. Анан аны курган киши чыгып алып ыйлагыдай болду да, айланайын жок дегенде жерди бергилечи деп. Мен куруп берейин, мамлекеттик болот десем дагы бир 2-3 жыл кыйнаптыр да, жерди бербей. Ошондой бир бут тосуучулук, көрө албастык эми бар экен да, ошого бир жакшылап карап коюңуздарчы. Эгерде өзүбүздөн инвесторлор чыкса, демөөрчүлөр чыкса, пайдаланыш керек да, туурабы? Бул кандай сонун болот? Анан урматтуу каржы министр, сизге мен өзүнчө бир кат менен кайрылайын. Анткени быйыл өзгөчө чек арадагы тупик райондорго көңүл бөлсөк деп атабыз да. Анткени ал жакта элдин болгону өтө маанилүү. Эл кетип калса, Кыргыздын алтын дарбазасы бош калат да. Ошого ошол жактагы бир айрым жер мисалы даяр экен, трансформация болуп туруп мектеп курулбай турат экен. Таптаяр бойдончу ошондой бир жерлер бар экен да. Анан жана СПТУлар бар экен, СПТУларчы, спорт залы жок, шарты жок. А бизге азыр жумушчу күч аябай керек болуп атпайбы? Именно ошол чек арадагы азыр биз барып келип атабыз. Ошондой айылдардан бир сунуштарды мен жазып жиберейин, бир карап койсоңуз. Сол көз менен эмес, оң көз менен. Чоң рахмат.